жакын адамдын же өзүнүн көзү деле тийиши мүмкүнбү? Суроо. Шейх рахимахулла жооп берип атат. Иннар ражул код юсибу заужатаху бил айн би назарихи илейха. Адам деле өзү дагы жакын адамга деле көзүн тийиши мүмкүн. Керек болсо эркек деле өзүнүн аялына кароо менен, ошонун сулуулугуна кароо менен, ага таң калуу менен дагы көзү өтүп кетиши мүмкүн. Эгерде айтпай койсо. Жана айтпадыкпы жогоруда Шейх Ибн Кайым рахималла айткандай, Аллахым береке берсин деп жакшылыкты тилеп коюу. Ушул нерселерди айтпай койсо, окоду юину ражул, адам ушул нерселерди айтпай коюу менен да жакын адамына деле көзү өтүп кетиши мүмкүн. Мындайча айтканда, кээ бир адамдар чаташат экен. Көз тийүү деген деле тек гана көрө албастык кылганда гана көз тиет. Ал эми көрө албастык кылбай көкүрөгүңдү кенен алып, эң пейил менен карап койсоң тийбейт деп. Ооба, дээрлик көрө албастыктан келип тиет, бул анык экен, бирок ошондой болсо дагы жакын адамдан көрсөң дагы ага жакшылык каалап кызыгып көрсөң да көз тийип кетиши бар экен. Көз чындык. Ошон үчүн Аллах сага береке берсин деп жакшылык тилеп коюу көз тийүүдөн тосот. Бул нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде келген.